Акылбек Жапаров Бириккен Араб Эмираттын элчиси менен кызматташтыкты талкуулады. Бишкек мэри Бириккен Араб Эмираттарынын элчиси менен жолугушту. Саламаттык сактоо министрлиги жалпы 4 миллион жаранды эмдөөнү пландоодо. Ош уулу жибек жолунун провайдери катары Түрксой өлкөлөрүнө көрсөтүлөт. Кыргыз танкисттери танк биатлону 2022 мелдешине катышуу үчүн Россияга жөнөп кетти. Бишкекте бир жумада мас абалында унаа башкарган 43 айдоочу кармалды. Кыргызстанда сутка ичинде 13 өрт кырсыгы катталды. Кыргызстандык балбан Италияда өтүп жаткан мелдеште күмүш байгеге татыды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстандагы Бириккен Араб Эмираттынын элчиси доктор Мухаммед Саид Аль-Арикини кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Эмират кызматташтыгынын күн тартибиндеги маселелердин кеңири чөйрөсү талкууланды. Атап айтканда, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү маселелери талкууланды. Тараптар эки тараптуу Кыргыз Эмират кызматташтыгын өнүктүрүү үчүн бардык күч-аракеттин жумшоого даяр экендиктерин билдиришти. Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров Бириккен Араб Эмираттарынын Кыргызстандагы элчиси доктор Мухаммед Саид Мухаммед Аль-Арики менен жолугушту. Маалымат калай, жолугушууда мэр өз ара пайдалуу кызматташтыкты, атап айтканда шаарлар аралык деңгээлде өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Тараптар Бириккен Араб Эмираттынын шаарлары менен достук тажрыйба алмашуу маселесин да талкуулашты. Саламаттык сактоо министрлиги 4 миллион жаранды COVID-19 каршы эмдөөнү пландаштырууда. Бул тууралуу бүгүн 1 радионун эфиринде Республикалык иммундук профилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысова билдирди. Анын айтымында, эмдөө дагы деле илдеттен оор өтүшүнөн коргоонун эң мыкты жолдорунун бири болуп саналат. Мындан тышкары, ал 2021 жылдын август айында массалык эмдөө кампаниясынын алкагында күн сайын 25 миңден ашык жаран эмдөөдөн өткөндүгүн эске салды. Ош шаарынын биринчи вице-мэры Марс Исаев Түрксой уумунун башкы катчысы Султан Раев менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар ушул жылдын октябрь айында түрк тилдүү мамлекеттердин ЮНЕСКОнун улуттук комиссияларынын башчыларынын форумун өткөрүү маселесин талкуулашты. Жолугушуунун жүрүшүндө форумдун уюштуруучулук аспектилери талкууланып, анын алкагында Ош шаарынын туристтик мүмкүнчүлүктөрүнүн комплекстүү бет ачары, Ош шаарында жашаган элдердин жана этностордун маданиятынын байлыгын, каада салттарын, жашоо образын жана тарыхый баалуулуктарын көрсөтүү үчүн масштабдуу этно-маданий иш-чаралар, түрк тилдүү мамлекеттердин медиа өкүлдөрү жана блогерлери үчүн медиа турлар уюштурула тургандыгы айтылды. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн курама командасы танк биатлону эл аралык мелдешине катышуу үчүн Россияга жөнөп кетти. Маалымат калай, күн мурун 73809 аскер бөлүгүнүн базасында куралдуу күчтөрүнүн экипаждарынын армия 2022 алкагында өтүүчү танк биатлону 2022 эл аралык мелдешине катышууга даярдыгы каралган. Мелдеш Россиянын Алабина полигонунда үстүбүздө жылдын 13 августунан 27 августуна чейин өтмөкчү. Белгиленгендей, турнирде Кыргызстандын намысын аскер бөлүктөрүнүн такай жайгашкан пункттарында алдын ала тандоодон өткөн жана 20636 аскер бөлүгүнүн окуу борборундагы эң мыкты танк экипаж мелдешинин жыйынтыгы боюнча мыкты деп таанылган 4 экипаж коргойт. Бишкек шаарынын аймагында 22-синен 28 июлга чейинки аралыкта 4223 эрежесин бузуу фактысы катталды. Маалымат калай, анын ичинен мас абалында унаа башкаруу 43, терезесин караңгылатып айдоо 4, тиешелүү документи жок рулга отуруу 31, жөө жүргүнчүлөр жана велосипед айдаган жарандар катышкан жол эрежесин бузуулар 667, коопсуздук куруу жок унаа башкаруу 813, башка эреже бузуулар 2216, ар кандай эреже бузган 448 автоунаа айып короосуна токтотулган. Кыргызстанда сутка ичинде 13 өрт кырсыгы катталып, өрттү өчүрүүгө 14 бөлүм тартылган. Маалымат калай, Бишкек шаарында 4, Ош шаарында 1, Чүй областында 1, Жалал Абад областында 5, Ош областында 1, Баткен областында 1 өрт кырсыгы катталды. Кыргызстандык Билол Шарип уулу Италияда өтүп жаткан 17 жашка чейинкилер арасында эркин күрөшүү боюнча дүйнө чемпионатында күмүш байгеге татыды. Маалымат калай, Шарип уулу мелдешке 60 кг салмак категориясына катышкан. Белгилей кетсек, балбан 4 жолу катар менен жеңишке жетип, финалда ирандык атаандашына 4-5 эсебинде жеңилип калган.